Көпчүлүк учурда биз мына ушул балдардын зордук зомбулукка кабылганы боюнча маалыматтарды таратууда эрежелерди эске албайт экенбиз. Мен сыяктуу кесиптештерим бүгүн ошол нерсе актуалдуу болуп, жакшы маселелер талкууланып атат. Чындыгын алып караганда, мисалы үчүн ошол соттун өкүмү чыкканга чейин дейбиз, бирок алар жашы жетирээк боло турган болсо, алардын сүрөтүн интернетке жарыялоонун же видео сюжет болобу ошол учурларда биз алардын атын дагы атап, анан кээде сүрөтүн видеосу болсо видеосу менен кошо берип жүргөн учурларыбыз болуп атат. Ал нерсе туура эмес. Ал психологиялык жактан өсүп келаткан өспүрүмгө аябай чоң сокку болушу мүмкүн. Ошол себептен анын жүзүн жашырып же мозаика менен жаап беришибиз керек. Аты фамилиясын толугу менен айтпастан, фамилиясынын бир баштамгаларын болобу, аты мисалы үчүн уулу кызы деген боло турган болсо, УК деген сыяктуу нерселер менен берсек жакшы болмок. Бирок бүгүнкү күндө көпчүлүк учурда бул нерсе эске алынбай, өкүнүчтүүсү ошол учурдан өспүрүмдөр жабыркап калган учурлар көп болуп атат. Ал анткени коомдон өзүнчө бөлүнүп калат. Мектеп бара турган болсо, жүзү таанылып калса, мектептен мектеп которууга туура келет. Же такыр эле мектепке барбай ошону менен тагдыры талкаланган учурлар дагы туш болуп калып атат. Ошол себептен ошол нерсени эске алыш керек. Бул нерсенин болушу үчүн биз университетке дагы атайын бир курс же семестр киргизип, толугу менен ошол нерсени өтүш керек. Аны иш алып барууда Ички иштер министрлиги, Билим берүү министрлиги, Улуттук статистика комитети иш алып барыш керек. Анан Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги. Анан бул жактан дагы ошол эле учурда эми ден соолугуна байланыштуу жагдай жаралып калып аткан болсо, анда ал жактан саламаттык сактоо министрлиги дагы биргеликте иш алып барып, атайын бир окуу куралын иштеп чыгуу сунушталып атат. Мен ошол нерсени колдойм. Жакшы жагына болсун, журналисттер маалымат таратууда баардык эреже, сунуштарды, талаптарды кандай шартта чыгарыш керек, жана сиз мисалы журналистиканы эске алып, элге маалымат жеткиришибиз керек.